Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Урматтуу биздин Насихат радиосунун угармандары жана Марва ТН каналындагы Марва ТН каналынын сөз тармактагы көрөрмандары, бүгүн сиздер менен тарбия саатында кайрадан жүз көрүшүп, сиздер менен бүгүнкү күндөгү коомго зарыл учурда күндөн күнгө анын зарылдыгы байкалып бараткан маселелердин бири коомдун өз ара болгон карым катнаштыгы жана өз ара болгон ынтымагынын зарылчылыгын тегерегине сөз кылмакчыбыз. Андыктан урматтуу биздин угармандар, үй бүлө бул кичинекей бир чөйрө, ал кичинекей бир адамдардын тобу болсо, мына ошондой кичинекей үй бүлөнүн тобунун жыйынтыгында бизде чоң бир мамлекет деген үй бүлө курулат эмеспи? Андыктан биз айтып келебиз, мамлекеттин өлкөнүн пайдубалы бул үй бүлө деп да айтып келебиз. Мына ошондуктан кичинекей үй бүлөнү башкаруунун өзүндөгү болгон түйшүк, кичинекей үй бүлөнүн ичиндеги болгон адамдардын, үй бүлө мүчөлөрүнүн ортосунда болгон кайчы пикирлердин, келишпестиктердин бар экендигин биз салыштырмалуу карап көрсөк, чоң үй бүлөдө ошонун масштабын, чоң үй бүлөдөгү адамдардын санына жараша, ал жердеги адамдардын түрдүүлүгүнө жараша, адамдардын ар кандай улуттардан болуп калгандыгын, башка бир маданияттарда болуп калгандыгы менен өлчөп карап көрсөк, бул өтө эле татаал, өтө эле бир мындайча айтканда зарыл бир ар бирибизден талап кылынган кадамдардын жашоодон орун табуусу зарыл экендигин бизге эскерткен бир эмне болот. Бул маселе экендигин биз түшүнө алабыз да. Ошондуктан бүгүнкү биздин берүүбүздүн мен эң эле башын, эң эле алгачкы сөздү жараткандын бир аяты менен баштагым келип турат. Бул жерде Аллах Таала субханаху ва таала Аузу биллахи минеш шайтанир ражим вa'tasimu bihamlillahi jami'an wa la tafarraqu. Бул аятта айтат, Аллах Таала жараткандын берген жолун, жараткандын сунган жибин, Аллах Таала бул аяттын маанисинде Аллах Тааладан сунулган, Аллах Тааладан берилген жипти бекем кылмагыла деген сөздөн максат, Аллах Таала биз дайыма карманып жашап өтө турган мыйзам берген. Аллах Таала биз дайыма карманып, ошону тутунуп жашап өтө турган жол берген. Эгерде кимдеги мына ошол Аллах Тааланын сунулган жолду, жипти бекем кармаган болсо, мына ошол нерсеге бириккиле вала тафаррaqu, эч качан урушуп, талашып, бөлүнүп жарылбагыла деп көрсөтмө берет. Анан кийин вазкуру ни'маталлахи алейкум إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. Анан айтат, дайыма Кудай Тааланын силерге сунган жакшылыгын эстен чыгарбагыла. Жараткан бир, жараткан жалгыз, жараткан акка дагы, ак терилүүгө дагы, кара терилүүгө дагы, ак көзгө да, көк көзгө да бир Кудай. Мына ушул бир Кудайдын өзүнүн сунган бир жакшылыгы силерге. Алал силерди эмне кылды? Кечеги эле бири-бириңерди көрө албаган душман болсоңор, кечеги күнү эле бири-бириңерге душман чыккан эл болсоңор, мына бүгүнкү күнү силерди эмне кылды? Жүрөгүңөрдү бири-бирине жакындатып, өз ара тууган кылып койду. Алардын андан кийин ва kuntum ala shafarin wa kuntum ala shafa hufratin minan nari fa anqadhakum minha. Geçeği gün ele sizler bir jar başına gelip oğup ketүүнүн, kulap ketүүнүн uçunda başında tursaňar, Allah Taala mına oşondoy kulap ketүүдөн, jok bolup ketүүдөн özü saktap, andan keyin silerge öz jakşılygyn sunbady bele. Kazalika yubayyinullahu lakum ayatihi. Mına oşondoy ele Kuday Taala silerge özünün ayattарын bayandap berip, la'allakum tahtadun. Balkim mına oşol bayandalgan ayattardын натыйжасында балким силер эмне бир туура, ийгиликтүү жолду табарсыңар деген көрсөтмө берет. Бул учурда карап көрсөк, ошол барыбызга бир Кудай дегендей, барыбызга бир Кудай болгон Алла Таала жашоонун учунчалык опурталдуу экендигин бизге эмне түшүндүрөт. Опурдалдуулугу кандай дегенде, биз чындап эле кечеги күнү карап көрсөк, таш доорунда, андан кийинки болгон замандарда, андан кийин коло доорунда
Андан кийинки келген мезгилдеги болгон айтайлык ушул коомдошуп жашаган мезгилдерде, эми башталган мезгилдерде адамдар кандай бири-бирибизге биз душмандык кылдык, кантип бири-бирибизге кол көтөрдүк, эмне гана болбогон кандар төгүлдү. Керек болсо мына ошол адамдардын кан төгүлүүсү мына бүгүнкү күнү 21-кылымда дагы токтобой атат. Кимдин эле кичине бир билеги жоон болсо, ошонун заманы болчу мезгил өткөн эле го. Мындан 14 кылым мурда келип, Алла Таала субхана ва таала жалгыз бир Кудай бизге эмне деп атат? Ай, силер буга чейин ушинтип душмандаштыңар эле. Биз ортоңорду эми жакындатпадыкпы? Силерди бир тууган кылбадыкпы? Силер кулап кетчүдөй болуп жар башында турган мезгилде силерди куткара турган бир жол бербедикпи? Мына ошол жолдун үстүндө силер бекем болгула дагы эч качан бөлүнүп жарылбагыла деген өзүнүн насаатын үйрөтөт. Албетте мына ушул нерсеге Кудай Тааланын берген, баяндап берген жолун түшүнгөн адамдар мына ушул учурда балким алар лааллакум тахтадун деп бизде балким мына ошол мезгилде силер чыныгы түз жолду табасыңар, түз багытты табасыңар. Жашооңорго керек болгон мына ошол жыргалчылыктын жолун ошондо силер тапкан адам болорсуңар деп эскертет. Андан кийин, урматтуу жамаат, эгерде Кудай Таала бизге баарыбызга бир жол берсе, ошол жолдун үстүндө бактылуу жашап өтүп кеткенге, болбосо жашап жүрө бергенге эмне бизге таскоолдук кылат эле? Болгону бизде азыркы күндө өтө катуу маселе адамдардын ортосунда болгон түшүнүктөрдүн кагылышуусу башталды. Ал жөн эле кагылышуу эмес, балким башка үчүнчү тараптын келип кайраштыруусунун натыйжасында болуп аткандыгын биз баарыбыз түшүнүшүбүз керек. Бул чатыр, Кыргызстан деген чатыр, бул баарыбыздын чатырыбыз. Кыргызстандын чатырынын түбүндө биз мына ошол желегибизде көрсөтүлүп тургандай түндүгүбүздүн салкыны, түндүгүбүздүн жылуулугу, түндүгүбүздүн бизге калкан болуп ар кандай жамандыктан тосуп берүүсү бул чыныгы жашоодон орун табыш керек. Ар кандай провокациялык чакырыктарга, ар кандай адамдардын ортосундагы бөлүп жарууга болгон ушак сөздөргө берилип, натыйжасында биз чатырыбызды же түндүгүбүздү кулатып албайлык. Эмне үчүн дегенде, Кыргызстан бүгүнкү күндө эркин жашаган, көп улуттарды ичине камтыган, анын ичинде басымдуу калайык мусулмандар болгондуктан, биз мусулмандар мындай болгон бир сырттан келген ар кандай бир кайраштырган сөздөргө өзүбүздү алдырып, аларга каяша айтамын деп кайра от алдырып, алар менен бөлүшүп, бөлүнүп, жарылып араздашууга биз барбашыбыз керек. Мен кече жакында бир соц тармактардан көрүнүктүү саясатчылардын бири учурунда омбудсмен болуп да иштенген, адамдардын укугун укук коргоочу болуп дагы иштеген Турсунбай Бакир уулунун анын аркасынан кылган жалаа сөздөрүнөн, ар кандай бөлүп жаруучулуктун, ар кандай ага каарат келтирип, анын үй бүлөсүнө чейин киришип, анын жеке жашоосуна чейин киришип, аны ызаланткандан кийин дагы жок, мен кечирдим ошол аялды. Бул ушундай ага жакын адамдар келип сурангандыктан мен аны эсине келер деген максатта мен кечирип койдум деген сөзүн уктум. Чындап эле кечирүү керек. Бул кечирүү кеңпейилдик момундун сыпаты. Пайгамбар саллаллаху да ушундай кечирген. Бирок мына ошол кечиримдүүлүктүн өзүн урматтуу биздин коомдо жашаган кээ бирки катмардын адамдары ойлобогула, кечиримдүүлүк бул резина деп. Жок, бул дагы эмне болот? Бир күн келип туруп ал үзүлүшү мүмкүн. Ал эмнеге алып келет дегенде, мен жанагы айтып аткан түндүктүн урап калышына, ынтымактуу үйүбүздүн бөлүнүп, жарылып калуусуна алып келе турган кейиштүү абал болуп калат. Бүгүн биз Кыргызстан, кандай эл биз дегенде, Кыргызстан биз бүгүн эгемендүү, эркин, дин эркиндиги берилген. Эгерде кимде ким динге ишенемин десе, ал динге ишенип жашай бере турган мамлекет. Ал биздин мыйзамыбыз менен кепилденген. Ал биздин баш мыйзамыбызда берилген укук. Бүгүнкү күндө биздин мусулмандардан сырткары толтура дин өкүлдөрү бар. Бир эле христианчылыктын өзүндө 100дөн ашык топтор жашайт.
бир эле христианчылыктын өзүн ээрчиген ошого ар кандай бутактарына кирген 100дөн ашык ар кандай секталар иштейт. Биз аларга барып бирдемке дедикпи? Биз аларга барып сүйлөгөнгө акыбыз барбы десек жок. Ал мыйзам менен корголгон. Аларга биз болгону эскертебиз. Кел айнанай, сен Кудай дейсиңби? Биякта чын Кудай бар. Ошол жака келсең жакшы болот деп айтабыз. А бирок эч качан аны акарат кылып, басынтып, кийген кийимине асылып, анын басканына турганына көз салып, аны кыр көз менен карап, ар кандай кыйкым издеп сүйлөө бул биздин мусулмандардын маданиятынан эмес. Мына ошондуктан бул мен берүүмдү, бүгүнкү берүүнү эмне деп атадык дегенде, Кыргызстан, Кыргыз Республикасынын ичиндеги жашаган коомчулуктун өз ара ынтымагы жана биримдиги деп айтып отурам. Жана улуу жараткан бизге өзүнүн мыйзам жолун сунуп, жашоо багытын көрсөтүп, силер дайыма Кудай Тааланын жолуна бекем карманып жашагыла дагы, эч качан бөлүнүп жарылбагыла. Бөлүнүп жарылуу бул эч качан силерге жакшылык алып келбейт. Андыктан силер Кудай Тааланын силерге берип койгон жакшылыгын эстегиле. Кечеги күнү эле силер бири-бириңерге душмандашкан эл болуп, жар башына келип кулап жок болоордо силерге ортоңорго бир туугандыктын сезимин, бир туугандыктын түшүнүгүн калыптандырып, өз ара силерди жакындатпады беле? Мына ушул нерсенин өзү Алла Тааланын силерге баяндап аткан бир чоң сабагы болот. Балким силер ошондо түз жол табарсыңар деп эскертет Ал-Имран сүрөсү 103-аятта. Ал эми кийинки аятта Анфал сүрөсүндө "Ва ати'уллаха ва расулаху ва ла таназa'у ва тафшалу фатафшалу ва тазхаба рихукум васбиру инналлаха ма'ас-сабирин". Алла Таала жараткан зат өзүнүн ыйык китебинде айтат: "Улуу жаратканга баш ийгиле. Анын силерге элчи катары жиберген пайгамбарына да баш ийгиле. Эч качан талашпагыла. Эч качан чырга, талашка барбагыла. Фатафшалу, силер уткурасыңар. Ва тазхаба рихукум, силер жөнүндө эртеңки күнү эч ким кабар таппай кала турган ал күчүңөрдүн баарысы асманга учат" дейт. Ал күчү жок, орду жок, тарыхта изи жок адамга айланасыңар дейт. Асбиру, сабыр кылгыла. Эмне үчүн сабыр кылгыла дейт? Чындап эле арабызда, урматтуу жамаат, мына ошентип адамдарды кайраштырган, адамдардын ортосуна от жакканга аракет кылган, ар кандай болгон чакырыктарды коюп алып, адамдарды дооматка жыгып, сен саткынсың, сен баланчасың, сен тигиндейсиң, сен мындайсың, сенин мындай мен каалагандай кийинбей атасың деген силерге абийириңерге, намысыңарга тийчү сөздөрдү айтышат. Бирок сабыр кылгыла. Албетте Алла Таала сабыр кылуучулар менен бирге дейт. Ооба, мен дагы бир жолу айтам. Урматтуу калайык калк. Биз Байдылла Соногоевдун жакшы бир ырын билебиз. Анын ырсаптарындагы келген айткан маанисинде бирөө жылмайып туруп, карап туруп, мазактап аны итсиң дейт экен. Мен кантип ага жооп берем дейт. Сен итсиң деп, ал айтат да, сен итсиң дейт, күлүп туруп дейт. Анан кийин мен анын ит экендигин билип туруп, анан кантип ага дагы жооп берем? Анын катарына түшүп, ит болчудай мен ит эмесмин, анын иттигин билип туруп дейт да. Мына ошондуктан, урматтуу жамаат, биз коомчулуктагы болгон анча-мынча бир оозуна ээ боло албаган ээн ооздорго же болбосо ар кандай элди чабыштырып, кайраштырып аракет кылган ниети бузуктарга биз өзүбүздү алдырбашыбыз керек. Бул учурда биз аларга да эскертип өтөбүз. Силер бизге зыян берип койбойсуңар, силер мамлекетке зыян алып келесиңер. Силер бизге кайсы бир өзүңөрдүн каалаганыңарды жасатып коюуга күчүңөр жетпейт себеби дегенде, биздин өзүбүздүн улуттук, өзүбүздүн көнөрбөс дөөлөтүбүз бар. Биздин ата бабабыз башыбызга калпакты калтырган, жашаганга жерибизди калтырган, үстүбүзгө түндүгүбүздү берди. Бул учурда биз эмне кылбайбыз? Биз мындай болгон провокацияларга алдырбайбыз. Урматтуу угармандар, биз
каалайбызбы каалабайбызбы бир ошол түндүктүн алдында жашайбыз. Ал түндүктүн алдында бир эле кыргыз эмес, башка да улуттар толтура. Эгерде башка улуттарды биз каратып коюп, тиктетип коюп, анан кыргыздар бири-бирибизди күнөөгө жыгып, дооматка жыгып, сен баландайсың, сен тигиндейсиң деп тартышып отуруу менен биз ушул өлкөдө жашаган улут, негизги улут катары өзүбүзгө көбүрөөк коркунучтарды алып келебиз. Себеби дегенде алар дагы өзүнчө улут. Алардын дагы сезими бар. Алардын дагы пикири бар. Алардын дагы акылы бар. Аларда дагы өсүү бар. Алар дагы адам катары ушул жерде жашашат. Алардын дагы толук мыйзам негизинде, биздин мамлекеттик мыйзам негизинде жашаганга укугу бар. Бул учурда мындай келип туруп, улутту экиге бөлө тартып, жыйынтыгында кайсы бир өзүнүн болбогон бир кыпындай кызыкчылыгын издегени менен, бирок өлкө үчүн болгон, улут үчүн болгон, мамлекет үчүн болгон коркунучту канчалык жакындатып аткандыгы менен алардын иши жок. Алардын акылы жетпей атабы, же алардын сезими жетпей атабы, же аларды артынан түшкөн бир чоң күч барбы деген дагы чоң бир ойлор жаралбай койбойт экен. Себеби дегенде чындап келсек, бүгүнкү күндө көчөдө кандай гана кийимчен адамдар жүрбөйт. Кандай гана кийими жок кишилер жүргөн жок бүгүн. Биз эч кимисине эч нерсе деген сөз айтпадык элек. Болгону адамдык абийирди сактаганга, жалпы маданияттуулукту, жалпы баалуулуктарга ылайык алып жүрүүлөрү дурус болорун, жана ошол жакшы болорун, мына ушул пайдалуу экендигин гана айтып келебиз дагы, башка эч бир башка бирөөнү доого жыгып, башка бирөөнү күнөөлөгөн жок элек биз кыргыз коомчулугундагы мусулмандар. Жок, биз ошол кыргыз коомчулугунда жашаган кыргыздарга дагы, башкаларга дагы бардыгына пайдалуу болгон нерсени гана айтып келебиз. Буганга чейинки, бүгүнкү күнгө чейинки ар бир микрофондо чыгып сүйлөгөн ар бир дин аалымы, ар бир дин кызматкери, ар бир мусулман оозунан бир да элге, журтка, адампайга, айванатка, деги эле өсүп аткан өсүмдүккө да зыяндуу болгон сөздү оозунан чыгарбады эле. Бирок тилекке каршы биз акыркы мезгилде кайрадан Кыргызстандагы мусулман коомчулугун ар кандай дооматтарга жыгып, жыйынтыгында келип туруп, ушул коомчулуктун ичиндеги болгон ыр-чырды көтөрүп, натыйжасында мамлекетибиздин стабилдүүлүгүнө шек келтире турган деңгээлге жеткирип койду. Мен кайрылып биздин укук коргоочуларга жана коопсуздук кеңешинин кызматкерлерине, коопсуздук кызматынын кызматкерлерине мен эскертип, сурануу менен айтат элем. Урматтуу биздин мамлекетибиздин амандыгын, сактыгын, биримдигин көзөмөлдөп бараткан кызматчылар, ушундай маселелерге катуу, тыкыр көзөмөл кылсаңыздар. Сиздерден сураныч. Себеби дегенде элдин ичинде ар кандайы бар. Мен жогору жакта айттым. Агы бар, көгү бар. Жакшысы бар, жаманы бар. Түшүнгөнү бар, түшүнбөгөнү бар. Бирөө түшүнүп сүйлөсө, бирөө түшүнбөй сүйлөйт экен. Бирөө түшүнүп жооп берсе, бирөө түшүнбөй жооп берет экен. Ошондой болгон оор акыбалдарды кайра-кайра курчутуп, кайра-кайра ошондой бир адамдардын ортосундагы болгон карым-катнашка доо кетире турган чакырыктарды жасагандарга кайсы бир чара көрбөйсүздөрбү? Эл бул кыйын маселе. Элдин сезими менен ойногонго болбойт, аны билесиздер. Эмне үчүн мамлекетибиздин баш мыйзамы кепилдеген нерселерге сиздер кызматчы катары туруп бербейсиздер? Андыктан Алла Таала Кур'анда мындай деген бир аятта айтат. Инна жаалнакум шуубан ва кабаила литаарафу. Инна акрамакум индаллахи аткакум. Алла Таала айтат, биз силерди улуттардан, уруулардан, элдерден кылып жараттык. Эмне үчүн десе, бири-бириңерди таанып, билип, анан бири-бириңерден артыкчылыкты үйрөнүп, жашооңорду дагы бекемирээк, жакшыраак,
сапаттуураак кылып алып кетиш үчүн силерди биз ошондой ар кандай кылып жараттык дейт. Албетте силер ошондой ар кандай болуп бири-бириңерден бирдемени үйрөнүп жашасаңар, бул жакшы нерсе болот деп атат. Кана биз кыргыз болуп, кыргыздыкын эле деп тиги жер чапчып кыйкыргандар кыргыздын дагы көп элдерден үйрөнгөн нерсеси бар. Кыргыздардан дагы үйрөнгөндөр бар. Эмне биз бөлүнүп талагы чыгып кетеликпи? Биз кыргыз болуп жашайбыз деп. Каяка баралык? Кыргыз болуп жашаш үчүн каяка барып жашаш керек? Чек араларды мамлекеттен сураналыкпы? Чек араларды бекиткиле биз кыргыз болуп жашайлык дейликпи? Дипломатияны үздейликпи башка мамлекеттер менен? Кыргызстандын эшигин жабайлыкпы? Мен кыргыз болуп жашашым керек деп. Жок. Бүгүнкү аалам, бүгүнкү зарылчылык, бүгүнкү талап. Бүгүн бүткүл дүйнө жүзүндө кыргыздар жүрөт. Америкада жүрөт, Австралияда жүрөт, Японияда жүрөт. Деги койчу бардык мамлекеттерде жүрөт. Эмне аларды эмне дейбиз биз? Кыргыз болбой калды дейбизби? Алар кыргыз болбой калды дейбизби? Же аларды саткын деп айталыкпы? Жерин таштап кеткендер деп айталыкпы? Эмне үчүн силер келип туруп Кыргызстандын ичинде жашаган адамдарды башка бир аталыштар менен, башка бир дооматка жыгып, саткын деп, араб кул деп, силер улутту саттыңар деп күнөөлөйсүңөр. Эмне үчүн? Эмне үчүн? Андыктан, урматтуу калайык калк, мына ушундай болгон акылсыздыктан, мына ушундай болгон элибизди, жерибизди, журтубузду бөлүп жаргандардан абайлайлык. Алардын жазага тартылуусун биз талап кылышыбыз керек. Себеби дегенде алар жөн гана өзүнүн кызыкчылыгын ишке ашырган жок. Булар керек болсо мамлекеттүүлүктү түбүнө жеткиргенге алып баратат. Мамлекеттүүлүктү, улутту жок кылып алып барып атат. Андыктан бул коомчулуктагы болгон бир тескери көрүнүштөрдү, коомчулуктагы болуп аткан бир оор көйгөйлүү маселелерди алдын алууга келген учурда биздин динибиздеги көрсөтүлгөн көрсөтмөлөрдүн бири пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам мындай бир сабак менен үйрөтөт. Пайгамбар айтат: кайсы бир коом болбосун, кайсы бир өлкө жашабасын, кайсы бир чөйрө түптөлбөсүн, алар ошол коом катары, өлкө катары, чөйрө катары алар дайыма ынтымакта, бири-бирин коргоп, бири-бирин колдоп, бири-бирине жардам берип, анан кийин алар алдыга жылып жашай алат деп көрсөтөт. Мына ошол көрсөтмөнүн ичинде коом менен коомдун ичиндеги жашаган адамдардын окшоштугун, кеме менен кеменин ичинде сапар тартып жол алган адамдардын окшоштугун салыштырмалуу түшүндүрүп берет. Караңыз, урматтуу угарман, өтө кызыгы ушул жерде. Өтө көңүл буруп түшүнө турган маселе ушул жерде. Караңыз, Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам коомдун жана коом ичинде жашаган анча-мынча адамдардын окшоштугун кеме жана кеменин ичинде жолго чыккан, деңиз үстүндө жол алган адамдарга окшоштурат. Айтат Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам, коом менен коомдун ичиндеги адамдардын окшоштугу бул кеме менен кеменин ичиндеги адамдардын окшоштугуна барабар дейт. Эгерде кайсы бир киши кемеге келип олтуруп сапар тартамын десе, кеменин кардындагы орундан орун алып калган жүргүнчүлөр болот, анан кеменин үстүндө орун алган жүргүнчүлөр болот дейт. Эгерде чындап эле биз карап көрө турган болсок, кеме чындап эле адамдарды ичине сыйдыра турган эки орду бар. Анын кеменин карды бар, кеменин үстү бар. Таза аба жак. Мына ошентип адамдар кимдин сатып алган орундугу кеменин кардында болсо, кеменин кардынан орун алат. Ал эми кимдин
satıp algan ordu kemenin üstünde bolsa, açık asmanda oşol jaktan orun alat. Tapar tartıp jolga çygyşat. Jolda baratkan mezgilde deňizdin betinde kançalagan günдөр ötüş gerek bolot. Oşol mezgilde adamlar jok degende kol betini çaykaganга, salkındap betine su uyganga, suga muktaj bolot dagı. Anan alar kemenin üstündegiler üçün bul hiç bir toskolduksuz çakanı kemenin kaptalına ırgıtıp ele suunu tartıp alıp, suunu paydalanyp jol jüre berişet. Birok köýgöy gaýakda degende köýgöy kemenin kardında turgandarga. Alar sebe degende oşol suga jetiş üçün alar kemede oturgan adamdardy attap, buttap, kötörgön çakasa alardyň başynan çap, işi kılsa eldi aralap çygyp, kemenin üstüne çygyp, kemenin kaptalынан suga çaka taştap, al çakany götörüp alıp, kaýradan eldin moýnuna su agyzyp, kemenin kardyna giret. Bir gün oşentet, 2 gün oşent, 3 gün, 4 gün oşentken mezgilde bayağı suunu taşıp atkan, su götörüp atkan adamlarga tigi kemede baratkan adamlar geç gele su taşıy beresiňermi? Geç gele oşentip bizdin çekebizge su agyzyp, üstübüzden attap, bu kaçan toktotosuňar munu dep süýlese, tigi kemenin kardında baratkan adamlardyň arasynda bir akylman aýtatken, mындай oýlanyp görseňer, gelgile. Mında eli özübüzçe moğol jerde oturgandar özübüzçe bir işke makuldaşyp alalyk. Egerde oşoga makul deseňer, men sizlerge jol görsetem, uşunu menen bardyk köýgöýden gutulabız deyt. Aýta galçy emne dese, al aýtat. Biz tigi kemenin üstündegilerge garaganda, töbedegilerge garaganda biz suga jakyn emesbiz bimäkde. Oşonduktan gegile mına kemenin kaptalынан ele bir teşik açak alalyk. Uşul kemenin kaptalından girgen su menen içesiňerbi, juunasyňarby, taranasyňarby, salkındanasyňarby, uşul su barybızga jetet. Gelgile oşol jerde teşip alalyk dagı. Biz hiç kimge ziyan berбей suunu genen gollanalyk deyt. Oşonda bir gançası golçap, mına tuura em meseleni çeşdik dep emne galat. Aga makuldugyn beret. Oşol mezgilde golçap dürküregen mezgilde adamlar, sırtdagy adamlar dagı emnele bular özünçe şatlanyp atat. Ne bolup ketdi dep suraşdyrsa söz jogor jaka jetet. Tegi tömöndegiler kemenin kardyn jarıp ele oşol жерден su alganga girişip atat degen sözdü ugup kalat. Oşol mezgilde janagı akılsızdın bergen sunuşun koldogon bir akılsız sunuş berdi, birok oşol sunuştu tegi kemenin tügündögü jatkan jaşap atkandan barысы akılsыздыкты erçip, akılsızdı erçip barıp makul bolup alıştı da. Eme oşonu tigi kemenin üstündegiler dagı oşoga makul bolup koysa, anda kemenin astındagylarga dagı üstündegilerge dagı kesepet jetet deyt da, sebedeni keme çöküp ketet. Oşonduktan barıp turup, jok, tömöndögü kalaýyk kalk, silerge su gerek bolsa biz özübüz ile düşürüp berelik. Meýlesi bizge azırınça monday wagtyly ziyan jetse jetsin, birok biz jeke jetişimiz gerek. Al jakty teşibegin, egerde teşigen bolsaň, biz dagı, siz dagı bu suya jok bolabız dep aýtpasa, çynda balara sol çöküp jok bolmok deyt da. Alar gelip turup alardyň golundan gyrmap jok toktot dep toktotup kalsa, alar barысы ne esen eman gözlegen maksatyna jeke jetip alar aman kalışmak degen nasihatty aýtat. Çynda ele bugünkü günde urmattуу kalaýyk kalk, bugünkü günde mına oşentip özlerine ılayık boluş üçün, ılayıktуу boluş üçün, özlerine jagymdуу boluş üçün, özlerin kıyın çıgan görsetiş üçün elge jurtka ar kanday sunuştardy bergenler tolup ketdi. Birok oşono dagı oşol sunuş boyunça kalbastan al sunuştu dagı goldogondor köp bolup atat. Al sunuşka gol çapkandar da köp bolup atat. Birok mına oşol gol çap aga sүйüngөндөр ertenki günü özlerin da koşup başkanı da jok kılуу jönünde alar akılından ne kılbay atat, albay atat. Bul korkunçtuu nerse. Koom bul çaypalıp turgan ele su. Bul kattuurak çaypalgan bolsa çynda eçteki kalbayt. Çynda eçteki kalbayt. Hudaý saktasın, çaypaltpaylyk koomçuluktu. Tınçın albaylyk eldin. Bizdin mamleket demokratiyalyk mamleket. Sen kalaýsynby? Jylaňaş jürgün. Al senin erkiň.
Бирок биз сага айтабыз, могу жүргөнүң болбойт деп. Биздин мамлекет эркин мамлекет. Арак ичесиңби? Иче бер. Бирок биз сага айтабыз, могу сага зыян, болбойт деп. Биздин мамлекет эркин мамлекет. Бирок мен эркинмен, урурлук кыламын дебе. Жок, биз айтабыз сага урурлук кылба. Ал зыян алып келет. Сага да, башкага да. Биз эркин мамлекетпиз. Бирок зөкүрдүк кылба. Зөкүрдүк кылганыңда биз сага айтабыз, сен кылбагын зөкүрдүктү. Зөкүрдүктү Алла Таала жаман көрөт деп. Биз эмне кылабыз дегенде, биз бактылуу, ынтымактуу, биргеликте сапар улаган журт курабыз деп атабыз. Бири-бирине жардамын аябаган, бири-бирине жакшы сөзүн аябаган, бири-биринен жылмаюусун аябаган, бири-бирине жардам колун шыр сунган коом түзсөк деген оюбуз бар. Биздин мамлекет башчыбыздын дагы максаты ошол. Биздин өлкө башчыбыздын дагы тилеги ошол. Керек болсо мамлекетибизде жашаган ар бир инсандын, ал мусулман дебей, мусулман эмес дебей, мусулман эмеси, кыргыз эмеси дагы баарысы каалаганы ошол. Себеби дегенде, мен жогору жакта айткандай, түндүгүбүз бир. Ал түндүк кулаган болсо, анда ал жактан келген аптап дагы, ызгаардуу болгон суук дагы баарыбызга бирдей тиет. Жогору жактагы хадисте туюнтулгандай. Биз коомчулук ойго болбосок, коом ичинде сергек катмар болбосо, ал коомду 2 күндө уратып коюуга даяр акмактар дагы аз эмес. Аз эмес экен, себеби дегенде биз ынандык бул нерсеге. Себеби дегенде кечке анын кылган башка иши жок. Бирок тигинин башына асылган, мунун басканына асылган, мунун сакалына асылган, мунун сүйлөгөнүнө асылган, мунун теги койчу анын үйүндөгү төшөгүнө чейин кирип алды. Кайсыл болгон бул маданият? Эмне болгон бул? Эмнеге далалат кылып атасыңар? Эмнеге далалат кылып атасыңар? Адамдардан арга кетти. Кечирип атат, көз жумуп атат, укмаксанга салып атат, билмексенге салып атат. Но жетет го эми. Жетет да бул. Андыктан мен дагы кайра кайталап айтам. Урматтуу калайык калк. Биздин элибиз, мамлекетибиз светтик болсо дагы калайык калк мусулманчылыкты карманат. Биз мусулман калкыбыз. Бул жердеги көпчүлүк калк мусулман калкы. Биз ошол мамлекеттик мыйзамдын дагы көпчүлүк басымдуу бөлүгүн ошол мусулмандыгыбыздын көрсөткөн негиздерине ылайыктап, мына ошол нерсе менен биз эмне кылабыз? Жашоо кечиребиз. Биз эч кимге кол көтөрүп, уюмдашып, жала жаап, күнөөгө жыгып, мыскылдап, мазактап эч кимге сөз сүйлөбөдүк элек. Эмне үчүн көпчүлүктү түзгөн мусулман коомчулугунун үстүнөн болгон ызы чууну көтөрүп, жыйынтыгында мамлекеттин алсыздыгын көздөп атасыңарбы? Же силерде дагы бир башкача бир максаттар барбы? Же балким силер сатылып кеткенсиңер биздин саясатыбызды ызы чуусун чыгарып, башка бирөөнүн колуна салып бергиңер келип атабы? Жок, эгер андай болсо биз ага жол бербейбиз. Биз биринчилерден болуп турабыз ошого каршы. Биздин мамлекет кыргыз мамлекети. Кыргыз мамлекети түндүгү бир. Анын чек арасы бар. Анын президенти бар. Анын мыйзамы бар. Анын эрежеси бар жашоо. Анын жашоо эрежеси бар. Ошол жашоо эрежесине ылайык биз бүгүн эркин, ар кимдин өзүнүн тандоосуна ылайык жол туткан
мамлекетте жашайбыз. Мына ошондуктан Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям мындай бир осуят үйрөтөт, урматтуу мусулман коомчулугу. Бул коомчулукту сактап калууга келген учурда бир алтын эреже бар. Бул алтын эреже деген сөз эмне дегенде, коом, мен сөздүн башында айткандай, бир кичинекей үй бүлөдөн түптөлөт. Кичинекей үй бүлөнүн ичиндеги болгон 6-7 кишинин 6-7 кыялы, 6-7 мүнөзү, 6-7 анын каалоосу бар. Ошондуктан үй бүлөнү башкаруу өзүнчө түйшүк бул. Ал эми ошондой болгон жүздөгөн, миңдеген үй бүлөлөрдөн түптөлгөн мамлекет деген үй бүлөнү башкаруу бул оюнчук эмес. Ага ырчыр салып коюу ушунчалык бат, ушунчалык тез, ушунчалык кесепеттүү. Андыктан мына ошондой ишке барбоо үчүн биздин алтын эрежени айткым келип турат. Ал эмне дегенде, жамандыктан баш тартуу жана жамандыкка баргандарды колуңдан келсе колуң менен токтот. Келбей калса тилиң менен токтот. Алга дагы алсыз болсоң, анда көкүрөгүң менен, жүрөгүң менен ал нерсе жийиркеничтүү экендигин таанып жек көргүн деген. Ооба. Азыр мен жогору жакта айтып өткөн нерселердин бардыгы ошол биз колубуз менен токтотчу, тилибиз менен токтотчу, жүрөгүбүз менен жийиркеничтүү нерсе экендигин жана ошону жасагандар дагы жийиркеничтүү адамдар экендигин билип жашайлык. Себеби дегенде, эч бир коом, эч бир мамлекет ар кандай болгон ызычуу менен узакка жашай албайт. Ал кандай экономикалык жактан күчтүү болбосун, ал кандай бир чыгаан жетекчинин колунда болбосун, бирок мамлекет ичиндеги жашаган жарандардын ортосундагы болгон биримдик жана ынтымак болбосо, анда ал мамлекеттин күнү узак эмес. Биз ошол нерсени моюндашыбыз керек. Биз ошентип мамлекетибиздин туруктуу жана бекем болуп калышына ар бир жаран салымыбызды кошушубуз керек. Ар бир жаран кантип салым кошом дегенде, жок дегенде оозуңдагы жаман сөздү айтпай коюу менен сен жардам бере аласың. Жок дегенде уктап жаткан фитнаны ойготпой коюу менен жардам бере аласың. Жок дегенде эки адамдын ортосундагы болгон, эки кошунанын ортосун ынтымакка чакырып, аларга чай берип, экөөнү жараштырып коюу менен мамлекетке сен жардам бересиң. Түздөн түз мамлекетке жардам берген болосуң. Андыктан бул маселеге келген учурда биздин ошол алтын эрежени бекем сактап жашашыбыз керек. Биздин максатыбыз эмне дегенде, биздин максатыбыз мына ошол түндүгүбүздүн алдында жашаган көп улуттар, ар кандай дин өкүлдөрү, ар кандай адамдар, ак териси барбы, кара териси барбы, ак көзү барбы, көк көзү барбы, алар барысы ошол түндүктүн алдындагы жылуулукту, жайлуулукту сезип жашаш керек. Бөлүп жаруу менен, ызычуу салуу менен биз эч качан өзүбүзгө дагы башкага дагы бактап келе албайбыз. Өзгөчө көңүл бурчуу маселе, биз эч качан көкүрөк кагып, бизден башка эл жок дегендей нерсени токтотушубуз керек. Көктөн түшкөнбүз, нурдан жаралганбыз. Билесиңби сен эмнеден пайда болгонсуң? Сен бир сассык суудан пайда болгонсуң, моундай болгон. Түкүрүктөн да кичинекей болгон сассык суудан пайда болгонсуң. Ал сассык суунун өзү эле эмес, ал сассык суу сен атаңдын сийдик жолунан өтүп, апаңдын сийдик жолуна өткөнсүң. Ошол сийдик жолду сен бир эмес 2 жолу баскансың. Анан чыгып алып сен нурдан бүткөнсүң, сен асмандан түшкөнсүң, көктөн бүткөнсүң деп. Антип жала корлонгондун кереги жок. Сен өзүңдү инсан катары тааны. Сен өзүңдү адам, пенде катары билгин. Сен кандай болуп кетсең дагы, акыры барып жеткен жериң азыркы Арслан Алайдан башка эчтеке боло албайсың. Андан башка эч ким боло албайсың. Андыктан урматтуу жамаат,
urmattуу koomçuluk. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'dan Huzeyfet ibn Yaman degen sahabadan mınday söz aytylat. Peygamberimiz aytdı deyt. La takunu imma'a. La takunu imma'a. Taquluna in ahsanan nasu ahsanna ve in zalamuna zalamna. Walakin wattinu anfusakum in ahsanan nas an tuhsinu ve in asa'u fela tazlimu. Peygamber aytat, ey kalayık kalk, ey cumaray jurt, hiç kaçan iyi, makul develi başı ikep görüngöndü erçi berbegile. Al degen söz, ser adamlar jakşılık yaşasa, jakşılık jasayбыз, adamlar jamandık jasasa, biz dele jamandık menen жооп берген күчүбүз жетет debegile. Kırgızda bir jaman söz var. Elin tülkü bolsa tülkü bol, böğrü bolsa böğrü bol degen. Jok. Anda ereji jok bizdin algan jolubuzda anda ereji jok. Peygamber aytat, birok siler özüңөрдү аябай жакшылап, аздектеп, сабатыңарды жоюп, билимиңерди алып, ахлагыңарды түздөп, адам болгула. Өзүңөрдү ырастагыла, аябай мынтип, жууруп, тегирменге салып, өзүңөрдү мыктагыла жакшылап. Андан кийин адамдар жакшылык кылса, жакшылык кылууга даяр болгула. Ал эми адамдар жамандык кылса, эч качан зулумдукка барбагыла. Мына ушул нерсе менен коом түптөлөт. Себеби дегенде биз жогору жакта айткандай, кичинекей үй бүлөнүн ичиндеги адамдардын ой пикир, кыялы, мүнөзү ар кандай болсо, анда мамлекеттин ичинде андай болгон акмактар толтура. Ал акмактарга болгон ар бир чакырыгына баш ийип, макул дей берсең, алар сени жардан алып барып түртө салат. Жардыга алып барып сени арды түртө салат. Ал соого алышы мүмкүн, бирок сен учуп кетесиң. Мына ошондуктан силер өзүңөрдү аябай мыктагыла дейт Пайгамбар айтат. Көрүнгөндө эле уга калып эле, ошондой турбайбы, ошондой. Бүгүнкү күндө сот тармакты карасаң ошондой. Бирөөсү келип туруп эле, ушинтип эле кыргыздын кыздары жол салынып калсыз эле. Керели кечкеле мунусу деле, ошондой экен анан мындай. Силерде эмне жылаңач катын тууду беле? Жылаңач маймылдан төрөлдүңөр беле? Силерди дагы ошондой жолукчун апа төрөдү эле. Силерди дагы ошондой жакшынака эле көйнөгү узун апа төрөдү эле. Мана ошентип жашынып олтуруп, бешикке кымтып, мынтип көкүрөгүн көрсөтпөй отуруп эмизген эне болду эле. Каяктан түшүп калдыңар силер? Жылаңачтыкка чакыра турган. Маймылдыкка чакыра турган силер кимсиңер? Силер канчалык ыйлабагыла, биз ал нерсени айтабыз. Туура эмес нерсени туура эмес деп эле айтабыз. Туура нерсеге келген учурда сен элге окшоп жашашың керек болот. Бул жалпы баалуулук. Бул жалпы эреже. Эч кимге эч нерсени таңууламайт. Бирок жалпы кызыкчылыкты биз өйдө коюшубуз керек. Мына ошондуктан урматтуу жамаат, Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат, эч качан элиң түлкү болсо түлкү бол, бөөрү болсо бөөрү бол деген эрежени унут деп атат. Элиң жакшы болсо, жакшы менен жооп бергин, жаман болсо, ал нерсеге зулумдук кылбагындагы, ал нерсени түз жана татыктуу жол менен жооп берүүгө аракет кылгын. Себеби дегенде, түлкү болсо түлкү болуп барып, бөөрү болсо бөөрү болуп барат, бүгүнкү күндөгү коркунучтуу абал, бүгүнкү күндөгү оор кырдаал керек болсо мектептерде да пайда болду. Мектептерде акыркы чыккан атайын жасалынган сериалдын аркасындагы кесепет бүгүнкү күндөгү ар бир мектептин директорун ыйлатып отурат. Ар бир мектепте иштеген кызматкерди, мугалимди ыйлатып атат. Ар бир ата-энени ойлонтуп койду. Эмне деген ал? Нерсе дегенде, ал ошол бөөрү болсо бөөрү болуп жаша, түлкү болсо түлкү болуп жаша деген эрежени киргизип атышат мектепке. Барысы ошол сериалдын артынан. Ата-энелер урматтуу ата-энелер. Урматтуу калайык калк. Балдарыңыздарды абайлаңыздар. Кыздарыңыздарды абайлаңыздар. Биз өзүбүз менен өзүбүз алек болуп бул жакта жүрүп чоңдор.
ар кимдин ызы чуусуна, ар кимдин чагымчылыгына ызаланып, бири-бирибиз менен алектенип олтурганча, тиякта жаш балдар эртеңки оор кесепеттүү коомчулукту түптөгөнгө баратат. Ошол кичинекей 4-5 класстын мектеп окуучулары үчүн түшүнүктү калыптандыруу деген эреже бар. Билесиңерби ушуну? Түшүнүктү коюу деген нерсе бар. Ал эмне деген түшүнүк десек, мына ошентип адамдарды карышкыр кылып даярдоодон, адамдарды басынтып жашоону, өздөрү каалаган эрежеге баш ийдирип, ошол нерсе менен жашоо курууну аракет кылган түшүнүктөрдү куюп атышат. Бул жөнүндө өзүнчө бир чоң сабак болот. Бул тегеректе абдан чоң сабак кылбасак, бүгүнкү күндө мына ошол мектеп жашындагы болгон түшүнүк катмар болуп келип, жогорку бийликтегилерге чейинки жеткен учурлары байкалып калып атат. Эмне деген жашоого баратабыз? Биз 22-кылым жашап атып, 22-кылымды эмне биз Токой мыйзам менен тургузганга баратабызбы? Кана мыйзам деген, кана урмат деген, кана укук деген чектер. Же биз мыйзамды, укукту, абийирди бардыгын китепке эле киргизип койгонбузбу? Ал китептин ичинде жашасын деп. Ал эми өзүнүн жашообузга келген учурда кадимкидей жең ичинде барып, сен жакшы экенсиң, сен күчтүү экенсиң, сен кыйын экенсиң, сен чыгаан экенсиң. Жок, урматтуу жамаат. Алла Таала инна акрамакум индаллахи аткакум. Албетте силердин эң Кудай астындагы болгон чыгааныңар, кыйыныңар, бийигиңер Кудайдан коркуп жашагандар. А Кудай деген коркуп жашагандар ким? Мыйзамдан коркуп жашагандар. Мыйзамды тутунуп жашагандар. Мыйзамга баш ийип жашагандар. Башка бирөөнүн абийирине өтпөгөн, башка бирөөнүн укугун тебелебеген, башка бирөөнүн акысын албаган, башка бирөөнүн абийирине өтүп, намысын тебелебегендер, мына ошолор. Мектептечи? Мектепте 4-класстан тартып биз барып акчасын алып кел, салам бердир, башын ийсин, көчөдөн баратканда астыңан чуркап өтпөсүн деген эрежелерди биз 4-класстан, 5-класстан баштап койдуруп атабыз тияка. Эмне болгон жашоого баратабыз? Эгер ушинтсек, биз эртеңки күнү коомубузду бир ынтымактуу, биримдиктүү болгон эл кылып тургуза алабызбы десек, жок. Алла Таала айтып атат: "Вa'тасиму бихаблиллахи жами'ан ва ла тафаррaqu". Улуу жараткандын акыйкат жолуна бекем тургула. Ошону кармангыла. Эч качан бөлүнүп жарылбагыла деп атат. Кыргыз бир уч элбиз. Бүгүнкү күнгө чейин бөлүнгөн, жарылган нерсе токтогон жокко. Эмнеге? Эмнеге ушул нерсени токтото албайбыз? Качан токтотобуз бөлүнүүнү, жарылууну? Дагы кыйын сөздөрүбүз бар. Бир жеңден кол чыгарып, бир жакадан баш чыгарып. Ал жерде өзгөртүш керек болуп калат анда. 1000 жеңден кол чыгарып, 1000 жакадан баш чыгарып. Болгону бир кыргыз, бир уч. Мына ошондуктан, урматтуу угармандар, бүгүнкү биздин берүүбүздүн бизге калтырылган убактысы дагы аяктап баратат. Андыктан биз кийинки берүүлөргө чейин сиздер менен коштошуу менен акыркы сөзүбүздү кайрадан айтабыз. Урматтуу жамаат, ар кандай чагымчылардын, ар кандай көрө албастардын, ар кандай акылсыздардын чакырыктарына эмне кылбайлык, берилбейлик. Биз бир элбиз, биз бир журтпуз, биз бир мамлекеттин жарандарыбыз. Биздин мыйзамыбыз, биздин үстүбүздө түндүгүбүз бар. Бул нерсеге биз эч качан жол бербейбиз. Ал нерсе талкаланып калышын, ал нерсе бузулуп калышына, ал нерсе эртеңки күнү кулап барып, ар бирибиздин башыбызга тийишин биз каалабайбыз. Андыктан мен баарыңыздарга ынтымак, ырыс, биримдик, бир туугандык тилеп өтөм. Кудай Таалам бизди мына ошондой өнүгүп, өсүп, гүлдөп, алдыга жылган мамлекеттерден кылсын. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.